тазалоочу уникалдуу суусундук. Өтө уникалдуу суусундуктун рецеби менен бөлүшөбүз. Анда бир гана табигый азыктар колдонулат. Бул рецеп аркылуу өзгөчө боорду ашыкча майлардан тазалоого болот. Керектүү азыктар: жарым стакан мейиз, 1 даана лимондун согу, 2 стакан суу, 1 стакан тууралган кызылча. Алгач сууну мискейге куюп, ал кайнап чыкканда кызылча менен мейизди саласыз. Аны жай отто 40 мүнөт кайнатып аласыз. Даяр аралашмаңыз муздаганда блендерден өткөрүп аласыз. Анын үстүнө лимон ширесин кошуп аралаштырып аласыз. Даяр табигый суусундукту күнүнө 2 ирет 200 мл ичүү керек. Адистер эртең менен жана түшкү тамактануунун алдында ичүүнү сунушталат. Аталган дарылоону 7-10 күн жүргүзүү керек. 1 стакан кызылча ширесине 1 стакан таза бал кошуп, жакшылап аралаштырып аласыз. Бул аралашманы колдонуу аркылуу кан басымды бир калыпка келтирсе болот. Мында да тамакка чейин 1 чай кашык ичүү керек. Боор өзгөчө кам көрүүгө муктаж орган. Боор биздин организмдин фильтри жана фабрикасы. Эгер ал дартка чалдыкса, анда башка органдарда да оорулар жаралат. Андыктан боорду ооруга чалдыктырбаш үчүн туура тамактанып, аны убагында тазалап туруу керек. Кантип деген суроого тиешелүү адистер жооп берет. Боордун кызматы жана боор ооруларын алдын алуу. Булар тууралуу Бишкектеги улуттук хирургиялык борбордун боор оорулары бөлүмүнүн жетекчиси Асанбек Сыдыгалиев Супер Кейжи басылмасына маалымат берген. Боордун негизги кызматтары өттү иштеп чыгаруу, канды чапкылап тазалоо, канды суткасына 400 иреттей тазалоодон өткөрөт. Кан менен кошо андагы зыяндуу заттардын баарын бактерия, вирус, нитрат жана башка өзү аркылуу өткөрүп аларды зыянсыздандырат. Эгер мындай заттар организмге тамак аш, дары-дармек аркылуу көбүрөөк кирип кетсе, боордун аларды зыянсыздандырууга алы жетпей калат. Зыяндуу заттар боордо топтоло баштайт да, боор акырындап дартка чалдыгат. Чыпкалоодон жакшы өтпөй калган кан курамындагы уулуу заттар менен башка органдарды дартка чалдыктырууга өтөт. Ошентип боор ооруса башка органдарда дартка чалдыгышат. Боор оорулары жаралбаш үчүн туура тамактанып, өз алдынча жана ашыкча дары ичпөө кажет. Боорго жакчу тамак аштар, кайнатма жана акшактардан жасалган тамактар, канаттуулардын жана жаш малдын майлуу эмес эти, балык, жашылча жемиштер, кургатылган кактар жана башкалар. Жакпай турган тамак аштар: майлуу эт, куурулган, ышталган, туздалган жана абдан таттуу, ачуу азыктар, ичимдик, газдалган суусундук, кычкыл жемиштер, уксус жана башкалар. Боорду тазалоо жолдору: айран жана бал менен. Кабылжан Юлдашев, тибеттик медицина боюнча адис: эртең менен ачкарын 200 грамм айранга 1 аш кашык бал кошуп ичүү кажет. Ошону менен саат 11ге чейин тамак ичпөө зарыл. Муну 10 күн кайталап, анан 10 күн эс алып кайра баштай берсе болот. Сулуунун кайнатмасы менен: кечинде 1 стакан сулууну сырдалган идишке салып 1 литр кайнаган сууга чылап коебуз. Эртең менен ал идиштин ичинде ысык суусу бар башка идиштин ичине, мисалы мискейге салып 1 саат кайнатабыз. Андан муздатып сүзөбүз. Сүзгөндө сулуунун кайнатпасы 1 литрден азаят. Андыктан тундурма 1 литр болгудай кылып үстүнө кайнаган суу кошобуз. Андан 5 маал 150 граммдан ичилет. Рецепт 16 жаштан жогоркуларга сунушталат. Шире жана сорбит менен. Боорго зыяндуу заттар толо баштаганда көпчүлүк адамдардын териси, айрыкча кол буту кычышып баштайт, тери кургайт. Демек боорду тазалоо кажет. Бул ыкма ичине 3 этапты камтып, боор менен кошо өт жолдорун да тазалайт. 1 жылда 2 ирет колдонсо жакшы. Биринчи этап 3 күнгө созулат жана диета кармоо менен жашылча жемиш ширелери ичилет. 1 күндө 1-1,5 литр. Диетада тамак 4 маал аз-аздан ичилет. Жалаң кайнатма тамактар сунушталат. Коёндун, торпоктун, канаттуулардын этин сууга бышырып жесе болот. Перловка, гречка боткосун жесе организмден уулардын чыгышын шарттайт. Жашылча жемиштерди, өзгөчө капуста, кызылча, ашкабакты тамакка көп колдонсо, ичегелер да тазалана бермекчи.Ун азыктарын чектеп, таттуу ышталган, куурулган, туздалган азыктарды жебеш керек. Экинчи этап шире ичүү токтойт, бирок диета кармоо дагы 7 күнгө созулат. Үчүнчү этап 7 күндөн кийин бизге сорбит, жасалма кант диабети менен ооругандар колдонот. Же магний сульфаты керектелет. Магний сульфаты өт айдоочу жана ичти өткөрүүчү каражат. Эртең менен эрте ачкарын экөөнүн биринен 1 аш кашык алып, аны 100 грамм жылуу сууга кошуп ичүү кажет. Анан жылуу төшөккө жатып, боордун тушуна 2 сааттай жылуу грелка басуу кажет. Анткени жылуудан өт жолдору кеңейет да жакшы тазаланат. Анын үстүнө эгер магний сульфатын ичсеңиз, ал чыйрыктырат. Грелка ушул үчүн да керек. Кокос грелка жок болсо, анда желим бөтөлкөгө жылуу суу куюп колдонсо болот. Бул ыкма бир гана жолу
сунушталат. Кааласаңыз 3 этап өткөндөн кийин боорду жашартуучу дарылардын бирин иче баштасаңыз болот. Кандай дары экенин врачтан сурасаңыз айтып берет. Эскертүү: боорунда, өтүндө, бөйрөгүндө жана табарсыгында ташы барларга бул ыкма болбойт. Колдонулган каражаттардын таасиринен улам, кокус, таш жылып кетип, өт жолдорун тосуп калса, карышуу, түйүлүү келип чыгат. Өмүргө коркунуч келиши да мүмкүн. Боор менен бөйрөктү тазалоо: жашоодо ар кандай туура эмес жагдайлар ички органдарыбызды билдирбей буза берет. Керек болсо айрым адаттар аларды зыянга учуратып, ден соолукту керектен чыгарат. Ошондуктан эртерээк ден соолугуңузга кам көрүп, биздин боор жана бөйрөк органдарыбыз эмнеден жабыркаарын билип алыңыз. Боор эң маанилүү орган. Ал абдан олуттуу жүктү көтөрө алат жана бат калыбына келет. Бул орган адамдын баардык абалын аныктап, психикасына жана сырткы көрүнүшүнө таасир этет. Ошондуктан ким узак жана саламат жашоону кааласа, боор оорудан алыс болушу шарт. Боорду талкалоочу адаттар: алкоголдук ичимдиктер. 1 стакан ичимдик ичүү менен адам боорго спиртти куят. 1 саатта боор болгону 18 грамм спирт, кичинекей кружка сыра, 1 бокал вино же 3 стакан сууну зорго сиңирет. Тилекке каршы адамдар өлчөмүнөн көп ичип боорго күч келтиришет. Майлуу тамактар: боор үчүн эле эмес, толук организм үчүн зыяндуу болгон бул майлуу тамактар. Малдын майын күн сайын эмес, чеги менен жеш керек. Боорго зыян келбесин деген адам этти жумасына 1-2 жолу гана жеп, балык, жашылча, боткону көп колдонуусу керек. Консерваланган фастфуд тамактар: курсакты бат тойгузуу үчүн бул азыктар абдан ыңгайлуу жана даамдуу, бирок көйгөйдү ошолор жаратат. Курамындагы боектор, жыт бергичтер боор үчүн өтө коркунучтуу. Металл, банка, бисфенол А токсинин пайда кылат. Бургер, хот-догторду даярдаганга бир канча ирет пайдаланылган майлар боорду өлтүрүүчү коктейль болуп калат. Көзөмөлсүз дарыларды колдонуу: башаламан колдонулган дарылар боордун клеткасына зыяндуу. Антибиотик, гепатоцит, суук тийүүгө каршы каражаттар, гормоналдык дарыларды колдоноордо дарыгерден кеңеш алып пайдалануу керек. Башкысы өзүңүзгө өзүңүз дарыгер болбоңуз. Өтө оор диетага олтуруу. Май биздин душман, андан батыраак арылуу керек болуп, май, кант, нан, момпос үйдөн баш тарттык. Салмагыбыз ордуна келгени менен биздин оорубуз ачкачылыктан кыйынчылык тартат. Боорду тазалоо: кызылча: бир орточо кызылчаны мискейге салып, үстүнө 1 литр суу куюп, суу кайсы жеринен келсе ошол жерди белгилеп коесуз да, үстүнө дагы 2 литр суу куясыз. Эми суу кайнап белгилеген жерге чейин соолушу керек. Кызылчаны суудан чыгарып, муздатып туруп, суунун үстүнө кыргычтан өткөрүп дагы 20 мүнөт кайнатасыз. Ботко сыяктуу болуп калганда даяр болот. Аны 3кө бөлүп, аралыгын 3-4 сааттан кылып ичесиз. Өсүмдүк майы: аш кашык өсүмдүк майына жарым лимондун ширесин аралаштырып, күн сайын эртең менен ач карын ичесиз. Процедураны өзүңүздү жеңил сезип калганга чейин уланта бересиз. Сүт азыктары: уулангандан кийин боорду тазалоо үчүн сүт азыктары мыкты каражат. 3 литр жаңы сүткө 1 килограмм шекерди кошуп, эритип, ага 50 грамм жаңы ачытканы кошосуз. Эми жылуу жерге 1 жума коюп коесуз. Жыйынтыгында быштакка окшоп чыга келет. Аны бычак менен кесип бөлүп алып, муздаткычта сактаңыз. Күн сайын тамактанарга 10 мүнөт калганда, өтө көп эмес порциядан азык түгөнүп калган сайын эс алып, 3 жолу кайталаңыз. Бөйрөк укмуштуу орган. Ал гормондорду иштеп чыгат, канды тазалайт, минералдарды сиңирет, заараны иштеп чыгып, кычкыл шакар балансын чыңдаганга жардам берет. Бөйрөксүз адам жашай албайт. Бөйрөктү талкалоочу адаттар: физикалык көнүгүүлөрдүн жетишсиздиги. Бөйрөктү коргоонун дагы бир жолу физикалык көнүгүүлөр. Дайыма дене көнүгүүлөрүн жасагандардын бөйрөгүндө таштын пайда болуу коркунучу 31% аз болот. Уйкунун бат-бат бузулушу. Уйку бизге жаккандай бөйрөккө да жагат. Андыктан уйкунун өнөкөт бузулушу бөйрөккө таасир этип, ооруну чакырат. Түндө бөйрөктүн тыканы жаңырып турат. Андыктан уйкунун бүлүнүшү бул органды бузат. Сууну аз ичүү. Бөйрөк ишин толук кандуу аткаруу үчүн жетишээрлик өлчөмдөгү суу керек. Сууну аз ичкен шартта бөйрөктү жууп турган суюктук жок калат дагы, кан токсиндерди жыйнап алат. Күн сайын аз дегенде 12 стакан суу ичүү керек. Суу көп ичкенде көп заара бөлүп чыгарат. Жаратылыш качан дааратканага чакырганда аны угуу керек. Заараны табарсыкта кармоо жаман көрүнүш. Эгерде бул дайыма кайталана берсе, бөйрөктүн кан басымы көтөрүлүү коркунучу бар. Биз көп колдонгон азыктар: чегинен ашыкча колдонулган туз бөйрөктөгү кан басымынын көтөрүлүшүнө алып келет. Күнүнө 5-8 грамм туз колдонуу жетиштүү. Адамдын рационундагы көп өлчөмдөгү белок да бөйрөккө оор болуп зыян келтирип, ишин бузат. Ошондой эле кофеин, газдалган суусундуктар да бөйрөктүн эрте бузулушуна алып келүүчү азыктар.
Алкогол менен тамеки. Алкоголдук ичимдиктерди чектен тыш ичсе, анын курамындагы токсиндер адамдын боорун эле эмес, бөйрөгүн да зыянга учуратат. Тамеки болсо кан айлануу системасын ичкертип, органдардын кан менен жабдылышына тоскоол болот. Мындан улам бөйрөктүн функциясы бузулат. Инфекциялык ооруларды убагында дарылабоо, жөнөкөй суук тийүү, сасык тумоону эти бар калбай дарыланбай жүрө берүү организмди жабыркоого алып келет. Бул нерсе бөйрөктү да бузат. Изилдөөлөр эс алуудан, дарылануудан баш тарткандардын көпчүлүгү бөйрөк оорусуна туш болоорун далилдешкен. Анан да ооруну басуучу ар кандай таблеткаларды иче коюу зыян. Мындан тышкары бардык фармацевтик каражаттар бөйрөккө зыян келтирет. Бөйрөктү тазалоо. Кайнатылган ит мурун. Ит мурун бөйрөктөгү ташка каршы эң мыкты каражат. Мөмөсүнүн курамындагы заттар ташты кум кылып эритип зарар кылуу чыгарат. 2 аш кашык кургак ит мурунду 250 мг сууга кошуп 15 мүнөт кайнатып, ал суюктукту бир күндө 3 маал ичесиз. Тазалоо 2 жумага созулат. Лимон, бал, петрушка менен 2 дана лимонду таза жууп, сырты менен эт туурагычтан өткөрөсүз. Бир нече петрушканы сабы менен майда туурап, лимонго аралаштырып, ага 2 аш кашык бал кошосуз. Муздаткычка салып коюп, эртең менен ачкарын 1 аш кашыктан жеп турасыз. Толук тазалануу үчүн баарын жеп бүтүрүү керек.